Kүйөөсү аялынан нааразы болуп, ажырашып кетсе, ошол аял бейишке барабы дейт. Албетте аял бейишке тооба кылса барат, бирок ошол эмне үчүн нааразы кылды деген маани. Бир мен хадис айтып бергим келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө айтты, мага тозок көрсөтүлдү. Тозокто тозок ээлеринин көпчүлүгү аялдар экен деп айтты. Деген адамдар сурашты, эмне үчүн аялдар дегенде алар күфүр келтирет деди. Дегенде адамдар сурашты, Аллах Таалага күфүр келтиреби дегенде, жок, ыймандары бар булардын. Бирок алар жакшылыкты билишпейт, жакшылыкка күфүр келтирет. Эгерде бир эркек аялына өмүр бою жакшылык кылып келип, бир жолу алып бер деген көйнөн алып бербей калса, сен мага такыр жакшылык кылган жоксуң, сага күйөөгө тийгенден бери жыргаган жокмун, эч чекем жылыган жок, ушундан көрө Ташматка тийип алганда, азыр минтип жүрмөк экем, Эчматка тийгенде Бишкекте жүрмөк экем деген сөздөрүн айтат деди. Мына ушул берген жакшылыкка күфүр кылган, жакшылыкты көрбөй калган деген сөз болот.